Кудайберген Дордой Моторс базарына жакын жерден ай сайын 160 миң сом кирешеси бар болгон ушул үй сатылат туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул үйдүн жайгашкан жери дагы, курулганы дагы көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Эсин номери экранда жана описанияда сител деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Кызыл Аскер, Ачаковский көчөсү 115 даректе жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Ден Сяопин жана Садыгалия көчөсүнүн кесилишимен да кирсеңиздер болот. Ары жагдан Патриция Лумбу Ден Сяопиндин кесилишинен да кирсеңиздер болот. Дордой Моторстун жаны менен ылдый жагы Кудайберген базары туугандар. Анан бул чоң жолдон шаардын тулушкусуна жүргөн троллейбустар, автобустар, маршруткалар дагы көп эле бар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы туугандар дарек Ачаковский көчөсү 115 үй болуп калат. Бул тарабдан Садыгалия менен да кирсеңиздер болот. Түшсөңүздөр Кудайберген базары. Бул жагдан Патриция Лумбу менен кирсеңиздер болот. Ал жактан да Кудайберген базарына кире аласыздар. Дордой Моторс базарына дагы жакын эле туугандар. Аны айтканыбыздын себеби базарлар жакын туугандар, чоң жолдон маршруткалар, автобустар көп. Квартиранттар деле үзүлбөйт туугандар. Азыркы учурда бардык жеринде квартирасы бар, бардык бөлмөлөрдө туугандар. Ай сайын 160 миң сомго чейинки киреше туугандар. Так, анан участогунун чыгыш чегерасыныкы бул жактан, батыш чегерасы бул жактан жана могу эки бөлмөлүү турган үйгө жетип туруп, бери карай чоңойот. Келсеңиздер Кызыл Китептен дагы чертежин карап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан жердин аянты туугандар 5 соток. Электр энергиясы бар жана 3 фазалуу, суусу бар, газ бар. Жалпы могу үйлөр газ үй котел менен жылыйт туугандар. Центральный канализация дагы бар экен. Андан ары киргенде мындай машина койгонго жайы. Бул жакта 54 квадрат метр болгон үй. Бул жакта азыркы учурда квартирант киргизет. Кааласаңыздар бул үйдө өзүңүздөр жашап, калгандарына квартирант киргизсеңиздер болот. Так. Бул 54 квадрат метр, бунун да азыр ички тарабын көргөзөм. Андан ары жүрсөк, мынакей бул жакта туугандар 220 квадрат метр болгон мындай квартиралар. Толук түрдө бышкан кирпич менен салынган. Этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн. Үйдө жагы 2 кабат базальт менен жылууланыптыр. Ылдый жактагы стяжкалар баары ылдый жагынан жылууланган туугандар. Анан бул 220 квадрат метр болгон объектте 6 квартира, могу жактагысы менен 7. Бул үйдү кошкондо 8 квартиранттан туугандар ай сайын 160 миң сом кирешеси бар экен. Жана айткандай коммуникация бар, центральный канализация, суу, электр энергиясы 3 фаза. Ар биринин өз-өзүнүн счетчиктери орнотулган. Негизинен ушул өзүм иштетем, өзүм көпкө иштетип жүрөм деп салынган бул квартиралар азыркы учурда туугандар чет өлкөгө чыкканга байланыштуу сатылып аткан учуру. Азыр сиздерге бирөөсүнүн ички тарабын көргөзүп кетейин. Так. Мынакей. Болсун ички тарабын сиздерге көргөзүп кетейин туугандар. Баары окшош туугандар. Бөлмөлөр 36 квадрат метрден алты, анан ал жакта 54 квадрат метр болгон чоң үй. Бул жакта дагы бир. Анда ички тарабын көргөзөм. Анан ар биринде туугандар душ, ажатканасы ичинде, арестондорун да орнотуп берген экен. Эси бул жакта мындай мебелдер дагы ушул ээсине караштуу, раковина утулсу чыгарылган. Түндүк тарапта мындай терезелери. Терезе, кыскасы бардык курулуш материалдар сапаттуусуна коюлуп, сейсмопояс колоналар дагы туугандар ушул арматурадан таштап, негизинен жакшы кылынып салынган үй экен. Аны ээси менен бирге келип да карап көрсөңүздөр болот туугандар. Мынакей мындай бир бөлмө чоң. Түштүк тараптан терезе жана кухня, душ, ажатканасы. Планировка бир бөлмөлүү квартира сыяктуу туугандар. Андан ары туугандар сиздерге бул 54 квадрат метр болгон үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан айта кетчү нерсе, квартиранттардын парковкасына да место каралган. Мынакей короосуна бир 2-3 машина, көчө тарабына деле бир 2-3 машина мындан койсо болот экен туугандар. Андан ары ана түшкүрсөк 51 квадрат метр болгон үйдүн тамактануучу бөлмөсү жана кухнясы. Бул жерде калган бөлмөлөр. Түз кирсеңиздер туугандар санузел жайгашкан. Бул жакта мындай коридор, спальня бөлмө. Оң тарабында дагы бир детский бөлмө жайгашыптыр туугандар бул тарабында мынакей. Бул жакта мына ушундай зал түштүк тарабынан жана
батыш тарабынан терезелер. Бул жагында дагы бир мындай детский бөлмө жайгашыптыр туугандар. Бул жактын отоплениясы газ үй котел менен үйдү жылытат. Үйлөр жылуу экен. Негизинен тиги чоң үйдө бүтүргөнчө бахада жашасаңыздар болот. Дагы эмне маалымат туугандар, документтер боюнча айтпады окшойт, кызыл китеби дагы. Бул үйдүн да техпаспорттары, кыскасы бардык документтери даяр, бүткөн, баары жайында экен. Калган бөлмөлөрдө планировкасы ошол сыяктуу, ички тарабын карап көрсөңүздөр болот келгенде туугандар. Азыр бардык квартира толук экен, бирөөсүнө суранып көргөзгөн учурубуз. Жана бул жакта бирөөсүндө жаңы эле бүтүптүр. Мындагы кухонный мебели даяр. Киргенде бир бөлмө, бул жагы кухня, бул 40 квадрат экен туугандар. Бул жагында дагы чоң бөлмөсү. Электроподдор тартылып, жаңы эле бүтүптүр. Ал бул жакка дагы бирөөнү киргизсеңиздер болот экен. Бул жагы душ, жатакананын бөлмөсү. Кошуналар менен болгон ортолукта туугандар аралык калтырылган, ары жагында деле аралык калган. Так. Дагы эмне маалымат туугандар. Бул объективдин баасы $178,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0707 843 868. 0707 843 868. Экинчи номери 0501 471 137. 0501 471 137 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай объект деген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар. Квартиранттар кире элек учурундагы фотолору туугандар.